Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Кайрадан силердин назарыңыздарда мен Чолпон Качкынбек кызы. Анда эмесе биздин каналда Түгөлбай Сыдыкбеков агабыздын «Биздин замандын кишилери» романынын уландысы. Күнүңөр көңүлдүү өтсүн. Каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. 9 бөлүм. Б колхозунан чакырылган жигиттерди жеткирип бараткан 10 араба жолго чыкканда күн так төбөдө болчу. Ал атайы дүйнө үчүн жагылган зор фонардай лептенип, мемиреген табын сээп, жер жүзүн көшүлтүп турган. Азыр оң чекеден төмөн эңкейип баратат. Көл жактан жорткон салкын жел келди. Күн элеби кайта түштү. Шамбеттер түшкөн араба дале алдыда 5-10 саржан окчун баратат. Эртеден бери азан-казан түшкөн тууган эл узатып кала бергенде боркулдап кайнап турган казан тымыгандай жымжырттык пайда болду. Ат айдаган Маруся эле. Акия кетирекей бирде Марусядан вожжыны талашат. Кайра эринин мойнуна колун арта салып таштап, заңкылдап ыргай кирет. Айтор келгенине 2 жыл толсо да, али сүйгөн теңи элебес менен эзилишүүгө кумары ташыган тентек келин, алтынымды чын эле узатып жатамбы деп эртеден бери мас болгондой жүрөт. Жүрөгү туз куйгандай ачышат. Бирок сырын башкага сездирбеске тырышып, оюн чынга салат. Ой агайын, буларды биз кайда жиберип жатабыз я? Өйдө караганын көрсөк, өлүп кете жаздачу элек, эми өзүн кетирип жатабыз. Бир күнгө калаага кетсе, же талаага түнөсө, оюбуз 90 бөлүнүп, төшөктө 900 оодарылып. Ашыкпа, сен келерсиң үйгө, деп кекетүүчү курган жан, эми алтындардын таманына зар болобуз го. Өткүр келин ачуу ызага мыкчылган жүрөгүнүн ачышканын алаксытып, заң-заң ырдайт кайра. Кызыл болсо жарашат, кыз башына такыя, кыса карап каш кагат элебестин Акия. Деп тигил даңкылдаган өткүр келин Акия кетирекей туурасында айылдын тентек балдары ырдап да жүрөт. Бирок бул ыр Акиянын жаман апас жүрүшүнөн улам эмес. Тек гана жаш келиндин оттон суудан жалтанбаган тентектиги айыптуу. Машина мыктай чымыр баскан турганы тырсылдак тамга ойногон улактай жүрөт. Ошого жараша мунун теңи элебес этинен эт кесип алса солк этпес калың болушу күмүшкө данекер ширеткендей бек абзел иш болду го. Кокус элебес да бутактуу чегедектей тырсылдак жигит болсо, Акия экөөнүн турмушу адеп баш кошушкан күндөн тарта айт менен айбашы болот беле. Же отто жанган чычала чекеде жарк этип, үйдөн мушташ кетпей, чыны чайнек таруудайдай быркырап турат беле. О, ким билет? Абийири бар жигиттер бул тамашаны көрбөй ок өтсүн. Ошон үчүн да көп учурда үй бүлөнүн бири тентек чыкса, бири жөнтөк болоору бекер эмес го. Айтор Акия кетирекей эр босогосун аттап, элебесине келгенден бери эркелиги күчөөдү. Кээде атасына асылгансып, элебес байкуш иштен келип чарчап отурганына карабастан, тияк биягына тыкылдап өтө чыгып, чап моюнга асылат. Чу жаныбар көк буудан деп желе берет. Анысына элебес кээде солк этпей койсо, эптеп жоош эрдин кыжырын кайнаткысы келген Акия кетирекей эринин делдейген кулагын тырс-тырс черткилеп, чачынан булкуп, шак-шак күлөт. Канча калың болсо да буга чыдап беришке элебес да көнө бербес го. Келинчегинин таштай салмагына чымыркана отуруп, Акияжан, Акио, бирдейин түш, дейт ал.
Бирок тийишкиси келип турган тентек келин элебестин бирин уга коючу. Чу деп теминген болуп шак-шак күлөт. Ой, Акия. О, менден көрөөрүңдү билесиңби? Көрбөйм, билбейм. Болду байкыш, 2 дейин, түш эми. Жок, түшпөйм. Мындан аркага чыдай албаган элебес да өзүнүн мүнөзүндөй салмактуу колдорун артына кайчылаштыра берип, 2 бутту бек кысат. Акия кетирекей безилдеген боюнча кулап түшөт. Кээде ушул оюндан от чыгып, Акия ыйлайт. Чала, сага эскерткеним эмне эле? Деп элебес аны табалап отурат. Бир жолу ушундай оюн кызый берип, элебес Акия кеңди домдоп да койгон. Жоош кишинин ачуусун көрө элек Акия элебестен чындап жаака жегенде ачуу үнүн барынча салып өгүз догун карматкан болчу. Ошентсе да кылмышты өзү баштаган Акияда кылдай кек жок. Кирпигинин учунан жашы кургай электе элебеске кайра асылат. Сен эмне мени ыйлатасың я? Тим койсо шалак эткизип жаака чабат ой. Күрөктөй болгон алаканың дурайын Көрчү, кайран жаагым ысып кетпедиби? Өчүмдү 10 кайтарып алайынбы я? Экөө элдешкенден кийин биздин Акия чаңырыкты салганда кулагымдын тарсылдагы жарылып кетээрине аз калды. Тамдын төбөсүндө күнөстөп жаткан тооктор коркуп кетип туш-тушка уча качышты. Деп элебес шылдыңдап күлсө. Ооба, сен ошондой кыйын болбодуңбу? Кана, эркелетип койчу, муйдуңнан өпчү, деп кетирейген чолок мурдун элебестин оозуна тосо берип ырдап жиберчү. Жайлоонун башы жашыл гүл жошулганда бир күйдүм. Бир жакшыга бир жаман кошулганда бир күйдүм. Анда кенебей жаткан токтоо элебес Акиянын ичин күйгүзөм десе акырын жылмайып күлүүчү да, ошол бир жаманга кошулган өзүм болдум го. Чиркин, тартчы, мурдуң жаман экен. Ту. Намыска чукул Акия кетирее кырс деп түшүп. Эмне дедиң? Кайра айтчы, деп элебеске чыны менен таарынчу. Бирок ошол заматта эле өз өктөсүн 10 эсе арттырып, ызасы таркап, кетирейген чолок мурдун 3 кайтара өптүргөндө каткырыгы чыгат турган. Бул эркелик тынч кездерди, бейпил убакта чыккан беле. Биздин Акия бүгүн этинен эт кесип алса, солк этпес элебесин узатып келатканына өтө толкундуу. Илгеркинин келиндей тартынып уялуу мындай турсун, жанында 1000 киши карап турса да тастаңдап ылдам. Айда, Макиш аттарды айда, деп сүрөөнгө алат. Сергей Шамбетке арка салып отурат. Көл бетине телмире карайт. Папиросун илеп тартып, көгүлтүр түтүндү бурулдата үйлөйт. Беттери тамылжып, узун коюлган саргылт чачы кабагына түшүп сеңселе берет. Согуш каардуу, согуш кандуу. Канчабыз анда калып, канчабыз аман кайтаарды Кудай билет. Шамбет болсо дале токтоо. Келинчеги айганышты катарына жакын отургузуп алган. Жана жөнөөрдө, кой, сен ушул жерден эле кал, кыйналасың, десе. Барам эле, бир тамда соксоюп жалгыз отуруп калгандыгым жеңил беле. Сени же атыне узатпаса, же мен узатпасам, деп жаш келин болбой койгон. Жолго чыккандан бери Шамбет ай күнүнө жетип, бир үйдө жалгыз калып жаткан келинчегине оокат тиричиликтин жөнүнөн кеңеш берип келатат. Биз кетсе эл журт бар, өсүп өнгөн жериңдесиң. Ойдо дала иш жүргөн эле. Согуш тилекти кести. Аман эсен төрөп алсаң, белиңди бек буун. Адамдын акысын жер кайтарат, колхоздун жумушуна чык. Эмгек адамдын акысын жебейт. Огородуңду таштаба, балаңа сак бол. Жаңылыктарды үзбөй жаз.
Зор жигит толкундай түшөт. Кайтып жаза алаканын келинчегинин санына коюп, тигил Сергей көгөргөн көл бетине кандай караса, бул өз келинчегинин жалооруган айыпсыз көздөрүнө ошондой тиктеп, унчукпай калат. Жигиттин мынтип карашында терең сыры турат. Сен эми заргасың, кантейер экенсиң дегендей. Орду моюнга ал, ачууга чыда, санаага саргарба дегендей, анык сүйгөн жардын башына түшкөн оор абалды сезип, жүрөк сыздаткандык бар. Жаш келин замандаш жолдошунун айткандарын угуп, оюндагысын түшүнө келатат. Оозунан көп кеп чыгарбайт. Тек гана телмире карап, терең ойлонууда. Аман келер бекенсиң. Көпөлөгүңдү тизеңде отургузуп, эркелетер бекенсиң. Же айганыштын деми дирилдейт. Алаканын анын санына койгон Шамбет дененин илеби көйнөктүн сыртына өтө түшкөндө, ай күнүнө жетип турган жаш келинчегинин эти ысык экенин сезди да. Акиш, сага күн өтүп кетпесин, жоолугуңду бүркөнө салынчы, деп зор жигит бурула калып, айганыштын ийинен ылдый түшүп кеткен ак бөртмөнү жогору көтөрдү. Үнсүз мөлтүрөп отурган айганыш күйөөсүнүн кебин жандырган жок. Шамбеттин айтканындай кылып жоолугун оңдоп салынды. Чаргын чапчаак болсо, өзүнүн эсепсиз узун буттарын арабанын артын көздөй, ящиктин кырынан ашыра таштап, көкүрөгүн дагдайтып кулачтары жайылуу. Эки ортодо додолонгон куржун кечелерди жаздана жатат. Алакандай көздөрүн ачып жуумп, эриге караса, дүйнө ага ымыр-чымыр болуп көрүнөт. Ою тумандуу да, бирок акылы тунук өңдүү. Уруш чыкты, а? Мен анык жөнөп баратамын го, деген ой чылымдын түтүнүндөй көз алдына кез-кез уйлгой түшөт да, көздөрүн чоң ачып калат. Арт жактагы чубашкан ат араба көбөйүп кеткендей, уюктан уюкка чубап жаткан кумурскадан бетер учу кыйры алда кайда. Баса, деп ойлойт Чаргын, арабалардын көбөйө түшкөнүн көрүп. Жекебиз белек, бизден башка колхоздорда өз кишилерин узатпадыбы? Бүтүн район, бүт облус, дүйнөнүн бардык булук бурчунан ушинтип арабалар кылдырттап, кайдадыр кетип жатат го. Ого бетер Чаргындын көзүнө аттардын буттары эрбелектеп, дөңгөлөктөрү чимирле берет. Арабада отуруп келаткан эненин элечеги төө тапандай агарып, келиндин кызыл-тазыл жоолугу желге делбирегенсийт. Аларды тиктеген Чаргындын көздөрү ого бетер ымыр-чымыр тартып, «О, тентек дүйнө», дейт өз оюнда ал. Бүгүн бардык элде ушундай го. Тетиги элчиле узатып калып, ушул бизчилеп чубап келатат го. Ушундай болуп, асыл жибектин эришин чубагандай болуп, эчен мыкты эр азаматтар элден бөлүнүп кетип баратышат го. Бирок мендейлер аздыр. Көбүн ата-эне узаткандыр. Көбүн алган катын, сүйгөн бала узаткандыр. Мен акмак ушул жашка келгиче бойдок жүргөнүмө кара. Баса, ким күнөөлүү? Ажыдаардан чыккан өзүмө чала. Чаргын терең күрсүндү. Сергей ага бурулап карап, үнсүз тим болду. Чаргын, деди Шамбет, далысын салып тетири карап отурган калуунда ага. Туруп отур, көл жактан жел келип турат, ойду тоону көрүп отур. Көрүп келатамын, деди Чаргын корс этип. Ызага ууккан жигиттин үнү кардыгып ачуу чыкты. Баарын көрүп келатам. Бүтүн дүйнөнү көрүп келатам. Мына биз басып келаткан жолду да көрүп келатам.
Узун жигит дардайып жаткан калыбында асманды жарып колун силкип таштады. Ушул арабада чубап келаткан жолду дегенде ким басты экен? Аны да ойлоп келатам. Канча адам, канча айван басты экен? Канчасы акмак, канчасы акылдуу, канчасы ууру кески, канчасы эшен сопу, канчасы ажыдаардын бутагынан чыгып менчилеп катын соргучтар болду экен. Муну да ойлоп келдим. Сен Шамбет мени мас болду деп жатасың го. Мас кишиң мендей ойго келсе, ушул кезде дүйнө тып-тынч болор эле. Ушакта жүрбөс эле, согушта болбос эле. Ага кылайындар, силер да жөнөгөн экенсиңер го, деп калган аялдын үнү чаргындын кебин бузду. Бул кезде арабалар жол боюндагы бир кыштакка кире берген. Келаткан арабаларды көрүп, атайы күтүп чыгышкан го. Жол боюнда сороюп, 6-7 аял тосуп турат. Алардын ичинде орто жашап калган салаваттуу бирөө бар. Ал киши баскан бутун козгоп коюп, бети тасмал менен жабылуу турган береги чоң ак чакага көрсөтө сүйлөдү. Ого кылайын кызым, арабаңды токтот. Балдар биздин колдонда суусун жутуп кетишсин. Мен да силердей балдарды чоңойткон кишимин. 2-1 баламды жаңы эле узатып турамын кагылайындар. Марусяга кошулуп, Акия кетирекей да дыр деп вожжынын бир жагын жыя тартты. Арабалар жол ортосуна чубаша токтоду. Райондун борбору болуп турган чоң поселканын чоң ортосундагы аянтта кыжылдаган эл кумурскадай жайнайт. Жалгыз тоок оттоп чыкса, башынан аягына дайын көрүнүүчү кең көчөлөрдөн жол тийбейт. Төрт тараптан тең аттуу, жөөлүү болуп чубап турган эл. Бош арабалардын көпчүлүгү көчө-көчөнү жээктей тизилип, тердеп келген аттар асман тиреген бийик теректердин көлөкөлөрүндө тынч туруп калган. Берегиде көчөнүн бурчунда турган бир аттык арабада кейип кепчип байбиче калыптыр. Жалпайта оронгон элечеги бир жагына кыйшайып, ээк алгычы ээлигинен төмөн түшүп кеткен. Өзү канатын сый чаптырган тооктой болуп, арабанын 2 ырдабанына кармаган калыбында ордунан козголо албай далдайып отурат. Анын үстүнө 4-5 чамасында бир кыз бала байкуш байбиченин бир этегин баса отуруп алып, асманды карап дарылдагандай болсо, жер сууну төбөсүнө көтөрөт. Кыз баланын оозу арандай ачылып, 2 көзүнөн мөлт-мөлт кеткен ысык жашы ууртуна кирип төшүнө тамат. Улам бакырып, көктүгүн салып чалкалай калган сайын, кызыл дукабадан тийип кийгизген бешмантынын көкүрөгүнө кыркалата өңкөй 15 тыйындык күмүштөр жарк-жарк этип кыймылдап калат. Беймаза болуп, жаны күйгөн байбиче: "О, кедейген катын, ушул ыйың менен эле кантип сен атаңдын маңдайында отурмак элең. О, озондогон катын, Кудайдын көзү көрбөйт. Силердин гүл алаңарга калтырды го төбөлүк. Эч болбосо энеси келбейби эми? Катын башы менен бойбачылын кантесин? О, жоосунуңдун башына", деп байкуш киши дарылдаган кызды каргап, алда кимди жемелейт. Бирок ыйлаган кызды сооротушуп, кейиген байбичеге назар бөлгөн бир киши жок. Көчөнүн ортосунда келаткан жоон топ аял, эркектин катарында чайкала баскан эңирейген кара келин. А байкуш тетиги кыз кантет дарылдап, ансыз да ыяз болуп жаткан эле, деп жанагы араба жакка карап чүйрүңдөп койду. Кесирдүү келиндин бул чүйрүңүнө да назар бөлгөн киши болбоду. Демейде минетип көп чөңүлгөн жерде дарылдап бала ыйласа, бир топ эл ага үйрүлө калып, ой баласын ыйлатып таштап атса, энеси кайда жүрөт? Кандай жүрөгү муз немелер эле? Коя Китайым, ыйлаба кекилик.
Энекең азыр келет, атакең эт алып келет, койогой кекилик дейт болучу. Андайда келин чүйрүңдөсө, эркек эчтеме дебесе да катын байкап: "И мурдуң кесилгир, береге уста экенин келини кантет. Тегеректе ак сакал, көк сакал жүрсө, жанды көзүнө илбей жаман мурдун теңиреңдеткен эмнеси экен, жоосунун кургур" деп эбиреп жатмак. Бүгүн ал жыйын жок. Бирөөнүн кебин тыңшап, кебетесине көз салып, этек жеңин сынап отурчу кез эмес. Элдин бет алганы улуу иш, ыйык милдет. Кайрата ачынып, алыска жөнөөгө ашыккан боз балдар. Кан базардакы калың элдей кыжылдаган көпчүлүктүн арасынан жигиттер кылдай суурулушуп, аянттын ортосуна жетишке ашыгат. Сенден калбаймын, кайда кетсең да биргемин дегендей ар бирин жоон топ киши ээрчийт. Алар кетип жаткан боз балдардын эт менен челдей жакындары. Онай көтөрүп омуртка сыздаткан эне да бар. Айырмач токуп, тай мингизген ата да бар. Бир тамырдан сызылып, бир уядан чыгып, алдейлеп, бирин-бири көтөрүп чоңойтушкан бир тууган бар да. Дүйнөгө күндөй керек, булбулга гүлдөй керек. Теңине жуп өмүрдүн кызыгына шерик сүйгөн жар бар. Шамбеттер да арабаларын көчөнүн боюна калтырышты. Өздөрү жоон топ болуп, эл көп чогулткан аянтка карай басып келатышат. Акия кетирекей догун арткан кишиче элебеске кыналат. Анын мыртыйган күчтүү колдорун багынтып бек-бек кыса кармайт. Сергей менен Маруся экөөндө бир туугандык сүйүүсү ташыган. Ажырашпас кишилердей бирине бири жакындай басат. Чаргын болсо баягыдан көрө жоош. Эмнегедир арабадан түшкөндөн бери басмырт болуп, басса узун буттары кез-кез чалыштай түшөт. Жолдошунун бул чамасын көргөндө: Чаке, кана эми саржаныңды сала башта" деп койду. Шамбет саал мурутунан жылмая берип: "Сенин буттарың ашып кешилтейчү эмес эле го, кантет я, чалыштап басат да." "Чалыштаса чакемдин буттары да", деди Акия кепти илип ала коюп кетиреңдеп. "Башка кишинин буту болсо, эртеден берки кымызды көтөрө албай батып кетпейт беле жерге." Акиянын бул кеби күлкүнү күчөтө түштү. Чаргын өзү да келинге моюн буруп, бир аз канталап койгуланып калган чоң көздөрү менен сүзө карап: "Ыя", деди. Узун жигиттин үнү бул жолу каргылданып чыкты. "О, арам бучук, токто. Боо алып бере албай кетирейип да турарсың мен кеткенде." Ушинтип Б колхозунан келген жигиттер да аянттагы кумурскадай кайнаган калың элдин арасына житти. Эл аягы сууган кез. Көчөнүн үстүнкү бетиндеги чатырчасы көк темир менен жабылган. Эшигинин алдында сыйда чыккан эки катар жаш теректер бүрдөп турган. Көп терезелүү узун актамдан 5-6 адам топтой басып аянтка карай жүрдү. Ана, кел атышат. Жөнөтө турган болду. "Ого кылайын балдар, силерге журт ыраазы болсун. Каныңарды жерге бекер тамызбагыла", дешип, өз алдынча кобурап жүргөндөр бар. Жанакы топ адам аянтка келээр менен аскерче кийинген узун бойлуу чапжаак жигит үнүн жаңырык менен чыгарып бир аз убакыт тизме окуду. Тизме окулуп жатканда аянт үстү жымжырт боло калган эле. Эми аскер кишиси кагаздарды колуна корой кармап алып: "Тизмеде аты окулбаган жолдоштор колхоздоруна кайта беришсин", деп бир айтты да үнүн шаңк этирип калгандарга команда бере берди. "Аты окулгандар 4-төн тизилгиле. Тез-тез, жүктү арабага бер. Ар бир колхоздон 1-2 араба пристаньга чейин барсын." Баятан тынчып турган журт дүр эте түштү.
Орус-кыргыз аралаш өңкөй ышкындай солкулдаган жаш жигиттер аскер кишисинин командасы алдында чоң көчө менен жүрүп келатат. Шамбет, Сергей экөө алдыңкы сапта. Экөө бирдей зор жигиттерден экендиги артыкча азыр көрүндү. Көкүрөктөрүн бийик көтөрүп, түз бет алдыга карашат. Салмак аттап, аяктарын бирдей басат. Эмгектеп ышкан балван колдорун тең шилтешет. Шамбет да, Сергей да ушул минутадан тартып, башка дүйнөгө чыгып, жаңы эрежеге түшкөндө өздөрүн өтө жооптулукта сезет. Мына замандаш азаматтарды биз баштадык. Калкагар тоодой болуп, артыбызда эл калып жатат деген кишилердей. Таянган тоосу бийик, тээп темир үсчү балбандардай ал экөө кайраттуу да, белдүү да. Эртеден бери муңайым болуп басмырт жүргөн айганыш эле. Эми эң алдыңкы сапта, эң зор жигиттердин катарында бараткан Шамбеттин көргөндө жаш келин көтөрүлө түштү. Жадаса этинин ооруксунганын да унутуп, койчу, өлүмгө кетип жаттı эле. Ушунча адамдын алдына өзү түштү го. Ата бабасынын арбагы колдоор, Кудай жолун ачып, аман келип баласын көргүсү бардыр, деп жаш келин кайраттанып кетти. Аскер кишиси команда берип, райком менен райисполкомдун өкүлдөрү казгатар тизилген боз балдарды пристаньды көздөй узатышып, башка журт бака-шака түшүп, орус-кыргыз дебей дүр этип, көчөнүн боюнда турган арабаларына чуркашканда. Келе бер, Акиш. Биз арабаны жолго тартып туралык, дешип, Акия менен Маруся кол кармашып чуркашкан. Алар ары бери караганча болбой, арабага жетишти. Шамбет, Сергей элебестердин куржун кечелерин түгөлдөп, пристанга барбай калган арабалардагы башка балдардын азык түлүктөрүн да алып алышты. Алаңгы чакты чайпала басып айганыш келди. Ай күнүнө жетип калган жаш келин баятан элдин уудуусунда борулданып тердеп кеткен. Акырын секеттер, ичимди согуп албайын, дегенине карабастан, Акия менен Маруся аны эки колдоп таптак көтөрүп, арабанын үстүнө чыгарып кетишти. Экөө бирдей айганышка карап, көчүгүңдү бек бас, куржундар түшпөсүн, деп буйруп коюшту да аттарды айдады. Кен көчөдө агылган арабалардын калдырты кулакты тундурат. Алдыга өтүшкө ашыккан Акия кетирекей менен Маруся эле. Ушулардын гана иштери шашылыш болуп, өңгө эл жай жүргөнсүп экөө бирдей. Пош, пош, дешип, алдыда бараткан арабаны жөөлөтүп, аттууну койдура кетишет. Көп адам унчукпайт. Өз жаны менен алек болуп, арабасын четке карай тарта берет. Ал эми кээ бир кишилер жол бошотпой, арабанын үстүндө селкилдеп баратып, Акияга уруша кетет. Ой, кетирең деген кандай ээн баш келинсиң, же сенден башкалардын аскерге узатканы жок бекен. Тарт, артка жүр. Маруся тартынса да, ага Акия көнбөйт. Тигини эмне айтты дебестен, өз аттарын соорлата салып, айдагандан айдап. Нө, пош, пош, десе, кап, мына бул сары бучук келиндин азабы, деп алдыңкы киши тажаганда жол бошото берет. Ошентип, орус-кыргыздан жол талашып, арабалардын алдына өтүшкө ашыгышкан Маруся менен Акия көчөнүн бурулушуна келгенде, чоң курсак жерде бээге минген кемпирге жакындады. Көз жашын сүртүн албай келаткан байкуш кемпирдин минген бээси тополоңдо адашып калган кулунуна каралап кишенеп туруп калды. Арт жактан кызуу менен келаткан Акия аттардын оозуна ээ боло албай, кишенеген семиз бээни арабанын огу менен сооруга койдурду. Бээ койругун кыпчып алып, мөңкүп тигиндей кетти. Ээрдин кашын кармай калган кемпир өбөктөп барып аз жерден жыгылган жок. Жана коркуп кеткен байкуш кемпир
Көзүнө карабаган кандай сокур бул деп карт кабагын бырыштырып ачуу кара урушку чакты болбой. Өтө чыккан Акия арабасын айдай берип шак-шак күлдү. О, Азамат эне, аны катта чоңойгон киши турбайсызбы? Балаңызды узатып жаткансыз го. Көзүңүздүн жашын арчып алып, менин арабамдын артынан келе бериңиз. Акия кетирекей арабасын шарактатып, эл алдына чыга жөнөдү. Аскер кишиси тартипке чакырса да, тентек келин аны тооткону жок. Кагылайын жолдош командир, эрибизди узатып өзөгүбүз өрттөнгөнү да аз эмес. Ой, кагылайын жолдош, артка дейсиз да, эч болбосо эрибиздин бетин көрүп баралык, деп шакылдаган Акия стройдогу жигиттерге катардаша жөнөдү. Капырай, береги кетирейген сары келиндин эри кандай неме болду экен? Ким билет, 15 эрди бир узатып жаткансып жалактайт эле жалактайт, дешип, өзү Акиядай боло албаган кээ бир немелер алдыртан ушактап да калышат. Андай ушакка кулак коюп отурушка биздин Акияда убакыт да жок. Эгерде ал ушакты кулагы укканда да, быш, тилиңерде сөөк жок, эркиңер келсе эки кулаңарды тең чойгула, деп эликтеп салмак. Бирок адамды адам бирдей таанып, бирдей баалачу эле. Журт көзүнө тез түшкөн Акияны мактап жүргөндөр да бир топ. Көбүнчө тигил стройдогу жигиттер Акияга толук ыраазы го. Тентек келиндин жүргөн турганын мактап келиптишат. Капырай, тетиги бучук келин-ай, көргүлөчү, мурду узунураак болсо жумурай журтту жалгыз бийлеп кетмек бекен. Ой, пале. Тиши кетик болсо да көңүлү тетик да. Жок, деле эти тирүү Азамат кен. Ооба, анын жанында кыргоолдун бос дегиндей коюучу сенин катының бутун баса албай, мурдун тарта албай калды. Тиги бучукту кара, ташка чыккан балатыдай этек жеңи кең жүрөт. Теги тырсылдаган Азамат кен өзү. Эригим мунун, арман кылса көзүнөн чыгар буга.